Мачество боюнча мен өзүмдүн оюмду дагы 1-2 күн мурун эфирде бөлүштүм да. Бул кыргыздын када салтын бузгандык. Бул ата бабалардан калган мурасты жокко чыгаргандык. Анан эң негизгиси дагы үй бүлөлүк иерархия деп коет да, семейный иерархия деп коет. Жоксо иерархия рода деп коет да. Ошо тектин өзүнүн закондору болот да. Ал закондор ошо улууларга баш ийүү. Ошо баш ийүү атадан башталат да. Биринчи ата, апа, андан кийин балдар кетет да. Ошол тартипти бузулгандык. Эгер ушу тартип бузула турган болсо, анда жана бата деген агып жаткан шаркыратма токтоп калып жана блок болуп калганга барабар да. Андан тышкары дагы бул мачествонун бир зыянын менин өзүмдүн өтүп жаткан бул темаларыма, эфирлерге байланыштуу дагы бир аябай өтө негизги жерди сиздер менен бөлүшүп кетейин дедим да. Кошумча кылып. Мисалы үчүн эгерде сиз өзүңүздүн тегиңизди кабыл албасаңыз, ал мага кереги жок, мен ал тектин кереги жок, бул атанын мага кереги жок, бул жет атанын да мага кереги жок дей бере турган болсоңуз, анда сиздин дагы тегиңиз сизден мындай отказ берип, сизден баш тартат да. Анда эгерде сиз өзүңүздүн жараткан каныңыз, жаныңыз, гениңиз баардыгы тең ошол жактан жаралган сиздин тегиңизди жокко чыгарып кабыл албасаңыз, анда сиздин тагдырыңыз өтө эле оор болуп калышы мүмкүн да. Анан мындай да болот да, бир мен мисал сиздерге айтып берейин. Мисал үчүн багып алган балдарда өзүнүн тектерин билбей калышы мүмкүн, же билип калышы деле мүмкүн, бирок өзүнүн баягы баккан жагын өтө жакшы көрөт да. Өтө жакшы көрүп, ыраазычылык менен, сүйүү менен кабыл алат да. Өзүнүн ошо жактагы баягы өзүнүн каны болбосо дагы, эгерде ал бала чын жүрөгү менен, ыраазычылык менен кабыл алса, ошол тектин дагы аларга батасы тийип, аны кошуп алышат да. Ошондуктан менин айтарым азыр ошо мачествоны кабыл алаардан мурун сиз өзүңүздүн тегиңизден баш тартып, анан өзүңүздүн жашооңуздагы бактылуулукту, жакшы күндөрдү, байлыкты, ден соолукту, келе турган ырыскыңыздан өзүңүз баш тартып жатканыңызды билишиңиз керек.